Амир Тимур көчөсүндөгү дарактар мыйзамсыз кыйылып, өсүмдүктөр дүйнөсүнө 1 миллион 480 000 сом зыян келтирилген. Буга чейин Ош мэриясы Амир Тимур көчөсүн толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү жумуштарын башталганын кабарлаган. Жумуштардын алкагында тротуарларды, аялдамаларды куруу, ирригациялык, коммуналдык тармактарды орнотуу, жашылдандыруу иштерди жүргүзүүлөрү белгилүү болгон. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы Амир Тимур көчөсүнүн эки жээгиндеги дарактар кыйылып, ондогон дарактар алынганын жеринен билип келди. Маалым болгондой, учурда аталган көчөнү кеңейтүү, жолдорду сүрүп тазалоо иштери жүрүүдө. Жолдун эки жээгиндеги дарактар алынып, айрымдарынын майда гана тамырлары калган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош аймактык башкармалыгы дарактар мыйзамсыз кыйылгандыгын тастыктап, өсүмдүктөр дүйнөсүнө зыян келтирилгендигин билдирди. Натыйжада өсүмдүктөр дүйнөсүнө 1 миллион 480 898 сомдук зыян келтирилгендиги эсептелип, келтирилген зыянды төлөтүү үчүн материалдар Ош ИИБке өткөрүп берилген деп айтылат маалыматта. Ош ИИБтин басма сөз кызматы бул иш дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу фактысы катары катталып, азыркы учурда тергөөгө чейинки текшерүү иши жүрүп жатканын билдирди. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Темирлан Бакалов аталган иштер боюнча маалыматы жок экендигин белгиледи. Ош мэриясынын басма сөз кызматы маалыматты вице-мэрлер берерин билдирди. Бул тармакта тейлеген вице-мэр Замир Юсуповдон маалымат алууга мүмкүн болгон жок.